Камчыбек Кыдыршаевич бүгүн Садыр Жапаровду колдойм деп билдирүү жасаптырсыз. Бунуңуз жакшы. Садыр Жапаровду колдосоңуз Шайырбек Ташиевдин 12,5 миллиардын төлөп берип, башка акчаларды төлөп берип, жеген ичкендериңиз төлөп берсеңиз ошол жардам деп эсептейм да. Бирок иш жүзүндө эч окшошпой атпайбы? Кылгылыкты кылып коюп, кыл жууп менен буюп коюп, эми азыр колдойм деп атпайсызбы? Эми ал сөзүңүздү укканбыз да. Колдомоктурсун ошо Шайырбек Ташиев кымырып алган, кытып алган акчаларын төгүп берсе жакшы болмок. Кундуз Сулайманов да мына эркиндикке чыкты, келтирген чыгымдарын баарын төлөп бериш керек да. Анан мен дагы деле айтам сизгечи, Токтогулда Чычкан Капчыгайында Темирлан деген балаңызга ушул алып бериптирсиз, ошонун жок арыздарын жаздырып, тиги кошоматчылар сизге ошол жерди ой Камчыбек Кыдыршаевич деп берип, эми күндүр түндүр мамлекеттик кызматкерлердин өзүнө курдурдуңуз. Эми ошол эми сиздин адилеттүүлүгүңүз. Мына азыр жаш балдарга моундай ысыкта летний лагерлер жок болуп атат, спортсмендерге жок болуп атат. Элим эле элим, жерим эле жерим дейсиз, эми ошону берип эле коюңузчу эми. Адам байып кетпейсизчи, жарып кетпейсиз. Анан эми таң калам да, эми колдосоңор акчалай колдоп бергиле, миллиондорду кымырып эле, кытып эле ушинтип жеп кетем деп ойлой берет окшойсуңар. Кандай кустурдуңуз элдин баарын, ошондой кузасыз сиз деле. Анын баарын көрүп турабыз. Бүгүн колдогонго айлаңыз жок го. Сиз эми азыр акчаңыз көп, аны кантип кытып кетем деп ойлоп атасыз. Ошонун баарын аш кылып кетсемби деп 2 күндүн биринде чекеңиздер деп кыйналып атсаңыз керек эми, досторум кантип кетет деп. Анан кичинекей бир кытмыр оюңуз бар, эптеп ушу Садыр Жапаровго жармашып да бийликке келип каламбы депчи. Мага айырмасы деле жок. Мен корко деле албайм, бетиңизге эле ушинтип айтам. Жана алып келген Болот Борбиевтериңизди алып кетсеңиз жакшы болмок ошолордун баарын. Артында жашынакай чынында аз добуш алса дагы достойный кадрлар бар, ошолор келсинчи. Чын дилимден айтып атам. Бышпаган камырдай кылып аны алып келип койдуңуз. Өзүңүздүн досуңуз эле айткан мага, ошону колдодуп атат, аны алып келмейинче болбойт деп. Берген акчаларыңыздын баардыгын чачып келдим. Азыр сураңызчы Болот Борбиевден бир 20 миң берип тур, сом менен десеңиз, 20 миң сом деле жок. Ошондой, ошон үчүн кезексизге да келет. Азырынча эптеп жамбактуу болуп туруңуз. Анан Садыр Жапаровду колдосоңуз Шайырбек Ташиевдин 12,5 миллиардын төлөп берип, башка акчаларды төлөп берип, жеген ичкендериңиз төлөп берсеңиз ошол жардам деп эсептейм да.